Одевайте мешки на голову, мешки не снимайте, я сниму их сама, когда придет время. Ой, мальчики. Бул Кыргызстандагы эң коркунучтуу делген бөлмөлөр ушул жылдын жаз айларында ачылган. Анда 7 бөлмө бар. Ар бир бөлмөдө өзүнчө коркунучтуу учурлар кездешет. Баарында атайын даярдалган актерлор иштешет. Вообще, квест — это логическая игра, в котором нужно разгадывать загадки. Квест — экстрим адреналинди сүйгөн адамдардын оюну. Оюндун эрежеси бөлмөдөгү катылган ачкычты таап, топ менен биргеликте сыртка чыгуу. Алгач оюнчулар квесттин ичине кирет. Биз бул жерден көзөмөлдөп, жол көрсөтүп турабыз. Ачкычты табууда актерлор жолтоо болуп, ар кайсы жерден чыга калып коркутуп турушат. Мы вот этим пультом, управляющим светом, мы управляем светом и подсказываем, когда нужно пугать. Квест бир нече бөлмөлөрдөн турат экен. Бул жердеги эң негизги коркунучтуу атмосфераны атайын дайындалган актерлор түзүп берет экен. Азыр биз биргеликте көрөбүз. Бул жакка кирген адам алгач эле мурун көрүп жүргөн коркунучтуу тасмаларды эстейт. Бирок психикалык жактан туруктуу эмес адамдарга кирүүгө болбой тургандыгын адистер эскертишет. Ал эми бул жакта коркутуп иштеген актер Абдулланын айтымында ушул убакка чейин келгендердин психологиясына доо кеткен учурлар боло элек. Кому-то страшно бывает, кому-то нет. Бизге келген кардарлар нааразы болуп кеткен учурлар кездеше элек. Көпчүлүгү оюндун соңунда актерлорду бир көрүүнү суранышып, биз менен баарлашып сүрөткө түшүп, ыраазы болуп кетишет. Кардарлардын эмоциясына жараша мамиле кылабыз. Аларга коркунучтуу атмосфера түзүүгө аракет кылабыз. Это самому страшно. Это комната маленькой девочки. Она затерялась во времени и думает, что еще ребенок. Не шумите, и она вас не тронет. Квестке 18 жаштан жогорку адамдар кире алат. Оюндун дагы бир эрежеси актерлорго кол тийгизүүгө болбойт. Анткени коркуу сезим менен аны чаап жиберген учурлар да болгон. Катышуучулар баары атайын уюштурулганын билишсе да, оюндун жүрүшүндө аны унутуп, чыныгы коркунучтуу дүйнөгө түшүп калгандай сезим болоорун айтышат. У меня прям Бул жерден алган эмоцияны сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес. Квесттин ичине киргенде чыныгы коркунучтуу тасмага кирип калгандай сезилет экен. Актерлордун оюну айланаңдагылардын ызы чуусу, андагы эмоциясы өзгөчө таасир калтырды. Квест оюну адреналин алуунун бир түрү катары эсептелинет. Көпчүлүгү караңгыда жүрүү коркунучунан арылуу үчүн бул жерге келишет. Сколько клавиш закрашено у пианино. Жазгүл Маналиева, Гүлчүрө Казымкулов, Таң Маанай.